Барып жүргөн талаалар кургай элек. Кыргызстанда акыркы учурларда айрым ырчылар өткөн жылкы пандемиядан кийин эмне кыларын билишпей алды саясатка киришсе, арты социалдык тармактарда оюндагысын кылып жатышат. Кече күндөн бери ырчы Бактыгүл Бадыева менен социалдык тармактагы Facebook баракчасындагы Бактыгүл Байдыеваны алмаштырып жазып, ырчынын пикири жергиликтүү массалык маалымат каражаттарга жайнады. Негизи социалдык тармакта Бактыгүл Байдыева деген катталуучу бар. Ал эми ырчы ары жок Анжелика тынып калганбы айтор, журналисттерди они не журналисты в основном сидят безграмотные сплетники за этими псевдо-новостными страничками деп жазып чыккан. Анжелика кече жакында эле алаң ачылып тегил дүйнөдөн кайтканда элдин баары сени ак менен караны түшүндү деп ойлогон. Тилекке каршы бир нече күн мурун Ажара Алишеровна деген кызга акыл айтып уруштуң эле. Сен этең жабылганга бир жыл араң болду. Эл акыл айтса да сен акыл айтпачы. Жазбасынчы деп ар кимге телефон чалдырып жалынганың унутта калса эстеп кой. Эми мындан ары телефон чалууларың жарабайт. Сен айдактаган талаанын эгини курай элек. Же Чыңгыз Дөө түрмөдөн чыккандан бери тилиң узарып калдыбы? Журналисттердин айланасына таш ыргытпай ден соолугуңду тиле. Сени эл билет, акылдуу болбо. Сен жеңил ойлоо акылыңа журналисттер муктаж эмес. Микрофонка. Булак Назар Ньюс. Москва тамчы каттамы боюнча жаңы аба каттама ачылат. Москвадан Ысык көлгө жаңы авиа каттама ачылат. Бул тууралуу МААС аэропортунун басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Ысык көл эл аралык аэропорту 2021 жылдын жайкы туристтик мезгилин утурлай 15 июлда Москвадан алгачкы каттамды тосуп алмакчы. Москва тамчы Москва маршруттук каттамын Аэрофлот авиакомпаниясы жумасына 3 ирет дүйшөмбү, бейшемби жана ишемби күндөрү жүргүзүүнү пландоодо. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коому авиабилеттердин баасын көзөмөлдөп же ага таасир тийгизе албайт. Билеттерди сатууга да тиешеси жок. Баа саясатын авиабилеттерди ишке ашырган авиакомпания ички эрежелерине ылайык аныкташат деп айтылат маалыматта. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Мамлекеттик мүлк фонду Ташиевдин жээни тууралуу дооматты четке какты. Мамлекеттик мүлк фонду Кыргыз Телеком ишканасынын директорлор кеңешинин төрайымы Маралбу Бианки атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин жээнине байланыштуу дооматтарын четке какты. Анда аталган ишкананын быйылкы көрсөткүчтөрү начарлап кеткени Бианки кызмат абалынан аша чапкан. Кыргыз Телекомдун ишине ыксыз кийлигишкен учурлар бар экени айтылат. Фонддун эсебине 2020 жылы Кыргыз Телеком 128 миллион сом чыгашага учураган жана Бианки тууралуу жамааттан дагы арыздаттануулар түшкөн. Фонд кайсы бир адамдардын каршылыгына карабай Кыргыз Телекомдун ишин жакшыртуу үчүн реформа болот деп белгилеген. Мунун алдында Бианки Ташиевдин жээни Замир Кожомуратов май айында Кыргыз Телекомдун директорлор кеңешинин вице-президенти кызматынан алынгандан кийин басым кысым көбөйгөнүн айтып чыккан. Ал буга байланыштуу мамлекеттик мүлк фонду менен улуттук коопсуздук комитетин айыптаган. Бианкинин айтымында Кожомуратов тажрыйбасы жетишсиз, кесипкөй эмес жана жумушка ар кандай себептерден улам көп келбейт деген жүйө менен алынган. Замир Кожомуратов бул кызматка былтыр декабрда мамлекеттик мүлк фондунун сунушу менен дайындалган жана ал өзү соңку жагдай тууралуу үн ката элек. УКМК өткөн аптада Ташиевдин жээнине байланыштуу доомат негизсиз деп билдирген. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Тажикстан Афганистандан качкан этникалык кыргыздарды кабыл алганын айтты. Учурда качкындар Мургап районунун аймагында экени белгиленди. Чегаранын бул жагы тажик аскерлеринин көзөмөлүндө болгондуктан абал туруктуу. Тажикстандык аскерлер Афганистан менен чектешкен аймактагы көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу талиптерден качып келе жаткан этникалык кыргыздарды кабыл алды. Бул тууралуу өлкөнүн УКМКсына шилтеме берип Спутник Тажикстан агенттиги жазды. Чегарадан Афганистандын 77 жараны өттү. Алардын басымдуу бөлүгү Вахон районунун Андемин айылынан келе жаткан этникалык кыргыздар. 77 кишинин ичинен 26 эркек, 20 аялдар, калган 31 жашы жетелек балдар деп жазылат кабарда. Алар өздөрү менен чогуу 300 топоз, 3 төө, 30 жылкы жана 1000ге жакын майда жандыктарын айдай келишкен. Учурда качкындар Мургап районунун аймагында экени айтылды. Чегаранын бул жагы тажик аскерлеринин көзөмөлүндө болгондуктан абал туруктуу экени кошумчаланды. Ушул тапта Афганистандан НАТО күчтөрү акырындык менен чыгып кетип жатат. Мындан улам бир катар өлкөлөрдө тыюу салынган террордук уюм деп эсептелген Талибан кыймылы өкмөттүк күчтөр менен тирише баштады. Акыркы маалыматтар боюнча талиптер Афганистандын 80% ээлип алгандыгы боюнча жар салууда. Ал эми расмий Кабул бул билдирүүнү четке каккан. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Элчилик Москвадагы мушташта 4 кыргыз жараны бычак жеген. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвадагы мигранттардын калайман урушу тууралуу маалымат берди. Ага ылайык бильярд клубтардын биринде белгисиз бирөөлөр Кыргызстандын 4 жаранын бычактап кеткен. Алардын тез жардам кызматы алып кетип жатканда тартылган сүрөттөрү социалдык тармактар аркылуу тарап кеткен жана айрым кыргызстандыктар буга байланыштуу мекендештерин Кузьминки метросунун жанына чогулууга чакырышкан. Анда кыргыз-тажик жарандардын ортосунда калайман уруш чыгып, ага 180дей адам катышкан. Полиция
Полиция тополоңго катышкан 103 мигрантты кармап кеткен жана алардын 72си кыргыз жарандары деп айтылат маалыматта. Элчиликтин кызматкерлери камалгандардан кабар алып, аларга юридикалык жана башка жардам көрсөтүлүп жатканын билдирди. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Нурлан Жанбаев кыргыз-тажик жарандардын калайман мушташынан улам бейбаштык беренеси менен иш козголгонун маалымдаган. Орус медиасы 11-июлдагы калайман мушташта Кыргызстандын 2 жараны бычакталганын жазган. Буга байланыштуу топтолгон кыргызстандыктар менен тажикстандыктарды полиция кууп таркатканын жыйынтыгында ондогон киши кармалганын билдирген. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Эл чындыкты билсин. Варис Абдуллаев Дүйшөн Төрөкулов бизде эле эмес, Жапаровду, Ташиевди дагы алдады деди бүгүн 14-июлда Назар Ньюс маалымат агенттигине Бишкек шаарынын тургуну Варис Абдуллаев. Мен ишканамды тартып алган жогорку кеңештин депутаты Дүйшөн Төрөкуловдун УКМКга түшүнүк кат жазып, үй камагына чыккан. Бирок азыркы күнгө чейин жыйынтык жок. Ал бизге жолукканда мен баарын колума алып алгам, билгенимди кылып ал дегенсип ишканамды кайтарбай жатат. Ошондуктан УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылам, бир жолу камап ишкананы кайтарып анан чыгарышы керек. Болбосо бул депутат мени дагы УКМКнын төрагасын дагы төлөп берем деп алдап чыгып кетиптир. Соттордун чыгарган чечими акыйкатсыз. Кыргызстанда ушуларга окшогон каралар бирөөнүн ишканасын буюмдарын тартып алып, менчиктеп алышса ишкерлик кылгын келбей калат экен. Депутатмын, эч нерсе кыла албайсың деп жатат. Бул адамга карата мыйзамдуу чара көрүлсүн. Андыктан Садыр Жапаровго, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке жана тиешелүү органдарга кайрылам. Акыйкат чечим болсун дейт Бишкек шаарынын тургуну. Ал эми ишканасын тарттырып жиберген Варис Абдуллаевдин жубайы Чынара Жамгырчиева азыр бул ишке байланыштуу иш токтоп калганынан нааразы. Азыр биздин бул иш токтоп турат, УКМК эмнеге токтотуп койгондорун билбейбиз. Депутат Дүйшөн Төрөкуловго жолдошум экөөбүз 2 жолу жолуктук. Ошондо ал мен баарын колго алып койгом, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев менен дагы эсептешкенбиз. Берчүмдү бергем. Мындан ары эч нерсе кыла албайсыңар. Эгер ишкананы кайтарып алгыңар келсе, эл алдында мени күнөөсүз деп актап берсеңер, азыр ошко барып ишкананы силерге өткөрүп бергенге даярмын. Телеканалдар аркылуу чыгып мени элге мактап, актап бергиле. Мен азыр дагы эл өкүлүмүн, келерки шайлоого дагы катышып, депутат болуп барам деп жатат. Ал ушуну менен чектелбестен бизди коркутуп жатканын дагы билебиз. Карапайым элдер кантип оокат кылат, качанга чейин колунда бийлиги бар адамдардан жабыркай беребиз. Мен Садыр Жапаровго, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, ушул маселени чечип берүүнү өтүнөм дейт Жамгырчиева. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Момбеков корумду Балбай жолу 2 эсе кымбат бааланды. Сариевди кайра алып келели. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков корумду Балбай жолунун курулушун 2 эсе кымбат бааланып жатканын билдирди. Эл өкүлү 104-чакырымдык балыкчы корумду жолун 6,8 миллиард сомго кымбат курган деп айыптап, ошондой эле премьер-министр Темир Сариев, транспорт министри Аргынбек Малабаев кызматтан кеткенин айтып, бул долбоор андан 2 эсе кымбатка түшкөнүн билдирди. Депутаттык комиссия түзүп кымбат болуп кетти деп Сариевди кетиргенбиз, азыр 2 эсе кымбат салып жатабыз. Анда Сариевди кайра алып келиш керек. Бул долбоордо Чолпон Атадай шаарды кесип өтпөйт. Далинкадагыдай коммуникацияларды кылбайт. Аралыктары алыс, бирок 2 эсе кымбат. Кредиттик пайызды коюму да жогору. Жол салуу меселе казынага кол салуу болуп жатпайбы? 2 жолго 2 ба 65 миллион доллар жана 135 миллион доллар. Бирок категориялары бирдей, деди Момбеков. Балыкчы корумду жолдун бюджеттин эсебинен салыктардын баары төлөнүп курулганын, мында кредитке салык төлөбөй салууга белсенип жатышканын сындады. Балыкчы корумду унаа жолунун курулушун жалпы наркы 128 миллион долларды түзөт. Каражат чет өлкөдөн насия катары алынат. Мисалы, Бишкек-Карабалта жолу 4 жылдан бери салынып жатат. 3,5 жыл болду башталганына. 1 чакырым жолу 1,5 миллион доллар. Сариев кеткенден кийин башташты. Ал эми Сариев баштаган балыкчы корумду жолу ушундай эле 4 саптуу жол, ушундай эле 104кө чейин көпүрө бар. Айылдарды аралап өтөт. 1 чакырым жолу 747 миң доллар. 2 эсе арзан болуп жатат. Учурда түндүк түштүк альтернативалык жол салынып жатат. 1 чакырымы 5 эсе кымбат. Мынакей коррупция кайда жатат? Эгерде Сариев өкмөттөн кетпегенде балыкчы корумду жолу убагында бүтүп, элге ыңгайлуулук жаратып калмак. Алсак, бүгүнкү күндө сапаттуу жана эң тез салынган ошол жол болуп олтурат. Булак Сокол Медиа. Эл чындыкты билсин. Орхан Инанды кыргыз кызына жашыруу нике кыйдырган. Түркияда Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды суракка алынып жатат. Анын жүрүшүндө Орхан Инанды 15 жылдай кыргыз аял менен мамиле түзгөнү жана анын ал аялдан 2 баласы бар экени белгилүү болду. Бул тууралуу түрк басылмалары жазып чыкты. Инандынын бул мамилени уюмдан жашырганы жана диний никесин уюмдан тыш имам тарабынан жасаганы аныкталды. Ошондой эле Инанды сыяктуу кыргыз кыздары менен никелешип жашаган Фето уюмунун улук башкаруучулары арасында Абдулла Хаймас, Мустафа
Мустафа Үзжан, Харун Токак дагы бар экени белгилүү болду. Эске сала кетсек, Сапат мурунку Сибат кыргыз-түрк мектептер тармагынын президенти Орхан Инанды 31 май күнү кечинде байланышка чыкпай калган. Таңкы саат 4 чамасында анын унаасы Малдыбаев көчөсүнөн табылган. Орхан Инандыны Түркияга алып кетишкени түрк маалымат каражаттары 5 июлда президент Режеп Тайип Эрдоганга шилтеме берүү менен жазып чыгышты. ТРТ Хабер каналынын маалыматына ылайык, Эрдоган бул тууралуу министрлер кабинетинин отурумунан кийин айтты. Анын айтымында, Фетон жогорку лидерлер деп аталган адамдардын бири кармалып, Түркияга жеткирилген. Операцияны Түркиянын улуттук чалгындоо уюму жүргүзгөн. Биздин өлкөгө Фетонун Борбор Азиядагы башкы директору Орхан Инанды алынып келди деген Эрдоган. Булак Назар Ньюс.